Гэрээ өткөн заманда токойдо bir кемпир жашаптыр. Анын кызы Мерида. Чонапа! Эй кыз! Бар бешке ойноп кел. Ушуларды көттү. Мерида, үйгө эч кимди жабатпа. Макул чонапа. Бирок Мерида баарын өз алдынча кылат. Ушу папараттарын жүзөттү да. О, Мерида. Мерида, эмне кылтасың? Саида, мен үйүмө барып ойноп келбелиби? Макул. Апам урушсак береби? Урматтуу. Саида, басчы мени. Азыр күтүп турасың. Макул. Апа эмне болду? Мерида менен сүйлөшпө дедим эле. Болгун келсе, ал кыз менен сүйлөшпөшү керек. Түшүндүңбү? Мен эми уруксак берсеңиз мен ишке кете берейин. Айылдагы жескин бир жерде жоготуш керек. Мерида кечирчи. Апам сен менен ойнобой деди. Эчтеке болбойт, мен анда үйгө барып элейин. Чон апам келет да. Жыйнаш керек. Ошентип Мерида чоң апасын күтүүгө киришти. Мерида! Сайкина, эмне болду? Мерида, апам уруксат берди. Бирок анын оюнда дагы башка нерсе болчу. Апа, мен Мерида менен ойнош үчүн эмне кылышым керек? Ай, кызым, сен Мерида менен ойнош үчүн аякта бир китептеп келишиң керек. Ошол китепти мага алып келип бер, анан ойной бер. Жүрү, бияка ойносок болот. Эмне ойнойбуз? Жүрү, бирдеке жасайбыз. Сен жон апам бирдеке жасаганын билет го. Макул? Мерида! Жон апам келди. Бир жерге жашын. Кайсы жерге жашынганын билбейм да. 1, 2, 3 үйнөп бар. Ай, шаккыш ай. Эмне кылдың? Макул.